Россия Федерациясына баруучу кыргызстандык эмгек мигранттарына пайдалуу кеңештер. Адистерден кеңеш алуудан баштаңыз. Сиз өзүңүздүн аймакта жайгашкан Россия Федерациясынын чегарасынан мыйзамдуу түрдө өтүү, миграциялык картаны толтуруу, миграциялык каттоого туруу, полиция кызматкерлери менен мамиле кылуу, турак жайды ижарага алуу маселеси, жумуш издөө, ага орношуу жана эмгек укуктары негиздери боюнча акысыз түрдө кеңеш алыңыз. Сиз үйгө калтыруучу жашы жете элек балаңызга кам көрүңүз. Ага тиешелүү юридикалык маселелерин чечип алыңыз. Кара тизмеде бар жоктугуңузду текшерип алыңыз. Миграциялык каттоого туруңуз. Сиз туракча ээси менен ижара боюнча келишим түзгөн соң, жашап жаткан жериңиз боюнча миграциялык каттоого туруңуз. Эсиңизде болсун, миграциялык кызматтын штампы жок болсо, келишим жарыксыз болуп эсептелинет. Медициналык камсыздандырууга ээ болуңуз. Сиз милдеттүү түрдө келген жериңизге карап, камсыздандыруу уюмдары аркылуу медициналык камсыздандыруу полисин алыңыз. Полиция кызматкерлеринен коркпоо зарыл. Бирок алар менен сүйлөшүүдө өз укугуңузду билишиңиз керек. Ар дайым өзүңүз менен кошо паспорт, миграциялык карта, миграциялык каттоого турганыңыз тууралуу билдирме, милдеттүү же ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полисин алып жүрүңүз. Эсиңизде болсун, полиция кызматкерлерине пара берүү кылмыш иши болуп саналат.